Сизде мындай суроо. 1-январдан баштап биздин президентибиз мораторий на проверки киргизди беле? Иштеп атабы ошол? Маалымат барбы? Эми сиз инвесторлор менен иштеген адам катары сурап атам да. Биз инвесторлор менен иштеген биздин агенттик жооп берип койсо тууралуу болот. Сиздер билбейсиздерби? Биз болсо Өкмөт жалпысын айтып койсоңуздар. Асан мырза. Мен эконом. Барсыңарбы? Ким бар? Эми жооп берип койсуңар. Бул мындай жалпы суроо берилип атат да. 1-январдан баштап өткөн жылы расмий массалык маалымат каражаттарында деген 1-январдан баштап бизнести, жалпы ишкерлерди текшерүүгө мораторий толугу менен жарыяланат деп айтылган эле. Ошол күчкө кирип азыр кандай болуп атат? Ишке ашырылып атабы, жокпу? Саламатсыздарбы, Эльвира Жыргалбековна. Бул мен Национальный агентство инвестициядан биринчи орун басарымын. Койчуманов Мээрбек. 2 күн эле болду, мен дайындалганыма бүгүн 2-нчи күн болду. Ошончо бүт мыйзамдарды карап чыгып атабыз. Аны сизге деген кат жүзүндө жөнөтсөк болобу? Макул Асан Абдрахманович. Да, Жыргалбековна. Урматтуу өкмөт өкүлү. Сиз айткан боюнча, да, по налоговой части өзүңүз билесиз, по соцсетям тоже читаете. Жок, ал жактан уже эме токтотулган силер проект. Токтотулду, Да, токтотулду. То есть азыр Кыргызстандагы, тышкыдагы инвесторлор, ички өзүбүздүн ата мекендик инвесторлор да, ишкерлер да тынч уктаса болот, толугу менен текшерүүгө мораторий киргизилген. Так точно. Иштеп атат, туурабы? Иштеп Бул атат. расмий анда чечмеленсе болот, ошентип кабыл алынса болот да. Ошону тактайын дегем да. Рахмат.